Ассаламу алейкум жамат. Еврозабордун калыптарын заказ менен жасап беребиз. Стеклопластик материал менен Еврозабордун калыптары. Аркасы мындай. Өзүбүз Кыргызстандан эле жасап атабыз. Мурда булар Украинадан, ошол тараптардан келчү. Азыр өзүңөр билгендей эле аякта уруш болуп атат, келиши кыйын. Ошол өзүбүздүн эле балдарга ишенип, ушуларга заказ берсеңер болот. Стеклопластик, АБС пластик деген материалдан дагы бар. Кааласаңар адан деле алсаңар болот. Былтыр да ушул жерден эле үйдө өзү забор жасайбыз да биз дагычы. Анан ушул жерде видео чыгаргам. Быйыл да чыгарып атам. Ушул калыптарга заказ алабыз. Ушундай калыптарды өзүбүз жасап беребиз. Анан ондай АБС пластик деген материал бар. Бул пластмасса калыптар. Кааласаңар ушундай пластмасса калыптарга деле заказ берсеңер болот. Эми тиги калып менен бул калыптын айырмасын мурдагы видеодо деле айткам. Анан эми өзүнүн иштей турган жерлери бар да. Мисалы бул калыпка куйсаңар брусчатка сыяктуу куюлуп калат. Бүгүн куюп, эртеси күнү чыгарасыңар. Тиги стеклопластик калыптарга куйганда болсо, мисалы растворду азыр куйсаңар, дароо эле поддондун үстүнө сразу эле таштап ударса болот. Тетигиндей поддондун үстүнө. Мындай забордун столбаларына темирден жасаганбыз. Ушул эле Еврозабордун стойкалары. Мунун деле АБС пластик материалы менен бар. Кааласаңар ага деле заказ берсеңер болот. Бул темирин, бул эми аз жумуш бүтө элек. Буларды негизи краскалап аккуратный кылып коеюн дегем. Тигилердин деле темирлердин бүт баарын. Ага болбой аз күн жылуу жумуш калып кетип атат, батыраак иш кылалы деп клиент шаштырганынан азыр нары бери бүтөрүп берген атабыз. Bunun баары заказ болчу, бирөө заказ берген. Азыраак жумуштары калды, шкурт эте турган жерлери бар, азыр толук бүтө элек. Ошо азыр алып кетип калды электе, видеого тартып успеть этип калайын деп тартып атам. Ким кызыкса, ушу видеонун астына номер жазып коем. Чалып биз менен сүйлөшүп, ушундай калыптарга заказ бергиле. Эки түрүнөн тең бар, стеклопластик дагы, АБС пластик дагы. Тетиги жаңы эле көрсөттүм, АБС пластик. Анан ким ушул калыптарды бизден ала турган болсо, составы кандай, эмне кошулат, канчага канча кошулат, кошулмасын каерден алабыз, ушу полный контакттарга чейин беребиз, полный үйрөтөбүз. Ушул заборлор установка болуп калгычакты. Кандай материалдар керек, полный үйрөтөбүз. Буну ошол көп жылдан бери Россияда жүрөм. Кыргызстанга келип, Россиядан тажадым. Ошо Кыргызстандан эле бизнес кылайын деген балдардын бирөө заказ берген. Столбасын дагы, панелдерин дагы жасап беребиз и толук үйрөтөбүз. Кандай жасалат, канча кетет, расходу канча, прибыль канча түшөт, бүт баарын үйрөтөбүз. Анан бул видеодо азыр бул калыптардын ценасы канча экенин айтпайм баары бир. Анткени бул видеону азыр 10 май, бүгүн 2022 жыл. Бул видеону 1 жылдан кийин көрө тургандар бар, 2 жылдан кийин көрө тургандар болуп калышы мүмкүн. Ошого цена бир ордунда турбай атат. Өзүңөр деле билип атасыңар. Былтыркы цена менен быйылкы ценаны салыштырып болбойт. Булардын материалдарынын
баалары дагы өзгөрүп кетип аткандыгы үчүн бул видеодо булардын ценаларын айта албайм. Бирок телефон номер жазып коем, биз менен байланышып, ценаларын билип, ошо заказ берсеңер болот. Барыңарга чоң рахмат. Да бир жолу айтып коеюн, ким ушул формаларга заказ берип, бизден ала турган болсо, бүт баарын үйрөтөбүз. Кантип жасалышы, кандай установка болот, эмне кошулат, расход, прибыль бүт баарын үйрөтөбүз.